Маалыматка жетүү жана онлайн баарлаш үчүн алгач интернетке туташу керек. Бул үчүн тиешелүү шайман жана тармакка кирүү талап кылынат. Адатта интернетке кирүү үчүн ноутбуктар, иш такта компьютерлери, уюлдук телефондор жана планшеттер сыяктуу тизмөктөр колдонулат. Бирок телевизорлор, оюн консолдору, принтерлер, сигнализация тутумдары жада болбосо муздаткычтарда интернетке туташтырылышы мүмкүн. Интернет дүйнө жүзү боюнча бири-бири менен байланышкан тармактардын жыйындысы. Интернетке кирүү үчүн ушул тармактардын бирине физикалык туташу керек. Ар кандай түзмөктөрдө туташуунун ар кандай жолдору колдонулат. Эгер сиз иш такта компьютерин колдонуп жатсаңыз, анда сизде интернетке кирүү үчүн зымдуу тармак байланышы бар. Ноутбуктарда адатта зымдуу туташу порттору бар. Зымдуу туташу болгон учурда шайман кабель аркылуу портко же модемге туташып, ал өз кезегинде интернет байланышын камсыз кылат. Бул көбүнчө интернет кабели. Уюлдук телефондор сыяктуу көчмө шаймандарды колдонууда ноутбуктар жана планшеттер интернет туташу адатта зымсыз байланышты камсыз кылган Wi-Fi технологиясы аркылуу жүргүзүлөт. Эгер сиз мобилдик операторуңуздан тарифтик планын сатып алган болсоңуз, анда оператордун уюлдук тармактарын колдонуп, интернетке зымсыз туташсаңыз болот. Бул мобилдик кең тилкелүү туташуу деп аталат. Бул ыкмалар кабелдерди колдонбостон жол үстүндө интернетке туташууга мүмкүндүк берет. Сиз жөн гана түзмөңүздө Wi-Fi'ды күйгүзүшүңүз керек. Сиз кире алган тармактын атын тандаңыз. Ошондо сиз тармакка зымсыз туташасыз. Интернетте түзгөн көптөгөн тармактар аймактагы бардык адамдар үчүн жеткиликтүү. Көп учурда сиз Wi-Fi аркылуу аэропорттордо, соода борборлорунда жана башка коомдук жайларда ачык тармактарга туташа аласыз. Сиз жеке тармактарга да туш болушуңуз мүмкүн. Бул тармактарга туташу үчүн уруксат талап кылынат. Мындай учурда мекеме тармакты колдонууга уруксат бергендерге пароль берет. Мисалы, кафеге келүүчүлөргө паролду берип, алардын менчигиндеги өз түзмөктөрүнөн интернетке туташа алат. Эгерде сиз иштеп жаткан коомдук же жеке тармактарга кире албасаңыз, анда интернет кызматын камсыздоочу менен интернет кызматынын келишимин түзүп, өз тармагыңызды орнотсоңуз болот. Мындай тармактар интернет байланышын түзүүчү модемдери жана ар кандай компьютерди тармакка туташтырган роутерлерди колдонуу менен конфигурацияланат. Адатта бул шаймандарды интернет провайдерлери камсыз кылышат. Кайсы гана туташ ыкмасын тандабаңыз, туура шайман жана тармакка кирүү мүмкүнчүлүгү менен тез жана жөнөкөй интернетке кире аласыз.